Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты өзүңүздөргө белгилүү шаардык автовокзал убактылуу Ак Кул ат майданына көчүрүлгөн. Ошол Ак Кул ат майданында азыркы учурда түштүк каттамдар менен Талас областына кетип аткан жүргүнчүлөрдү ташуу жүрүп жатат. Негизинен бул шаардын ичинде баягы Telegram, WhatsApp аркылуу жана ошондой эле ушул шаарда көчөлөрдө жашырынып алып таксилер менен элдерди ташып атышат да. Ошолорду алдын ала чара көрүү максатында ушул жол кайгылуу кызматы менен биргеликте бүгүнкү иш-чараны жүргүзүп атабыз. Негизинен элдерге дагы, жүргүнчүлөргө да туура түшүндүрүп иштерин жүргүзүшүбүз керек. Максатыбыз баягы жолдон чарчап келип, күндөп-түндөп таксовать этип ошол элдерди ташып атып, жол кырсыгына кабылып аткандарды көп эле көрүп атабыз. Ал эми вокзалда болсо атайын наркологдор бар, машиналардын техникалык абалын текшерип тура турган атайын адистер бар. Вокзал жаңы вокзал салынып бүткөнгө чейин азыр Ак Кул ат майданында ошол убактылуу вокзал иштеп атат. Ал жерге болгон шарттын түзгөнбүз. Таксилерге ыңгайлуу кылып ошол жерге атайын жерлерди бөлүп бергенбиз. Ош, Баткен, Талас, Жалал Абад областына атайын орундарды берип ошол жерден жүрүп атат азыркы учурда. Бүгүнкү ошол жол кайгылуу кызматкерлеринин негизги жүргүзүп аткан иш-чарасынын негизинде ошол АТРдин алкагында шаар кеңейген. Биздин чегибиз ошол жерде 225 гектар жерде Ак Кул ат майданы убактылуу жайланышкан. Ошол жерден вокзалды уюштурулган. Вокзалдын территориясы бул вокзалга караганда чоң. Негизинен бул вокзалдын багы шаардын мурун чети болчу. Азыр болсо эми шаар чоңойгондугуна байланыштуу вокзал дагы шаардын четине чыгып атат. Жаңы вокзалды майдын 25-ине чейин курулушу бүтөт деп атат. Кудай буюрса ошол майдын 25-ине чейин бүтүп кала турган болсо, ага чейин ошол убактылуу вокзалдан элдерге шарт түзүп, ошол жактан жөнөтүп турганга аракет кылабыз. Бишкек шаары боюнча милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Досов Абазбек. Абазбек мырза, айтсаңыз, мына иш-чара боюнча биз маалымат алдык. Айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө ушул жыл башынан бери дейсизби, былтыркы жылы статистикага кандай кайсы регионго каттагандар канча учур катталды? Аларга кандай чара колдонуңуздар? Анан бүгүнкү рейдтин жүрүшү менен кармалгандарга кандай чара колдондуңуздар? Эми статистика маселесин мен сиздерге атайын даярданып келип, тийиштүү кагаздарды алып келип жооп берейин. Бирок ушул иш-чаралардын максаты жөнүндө айтып кетейин. Башынан эле мына белгилеп кеттим. Бүгүнкү күндөчү Бишкек шаары бүгүнкү күндө административдик аймактык реформанын негизинде аянты дээрлик 3 эсеге чоңойду. Барыңыздарга белгилүү болгондой туурабы? Калктын саны да өстү бүгүнкү күндөчү. Бишкек шаарында жол тугундары, жол кыймылын жөнгө салуу боюнча маселе эң көйгөйлүү маселе болуп эсептелет бүгүнкү күндө. Ошол максаттарда мына шаар бийлиги тарабынан чечим кабыл алынган. Чыгыш автовокзалы шаардын сыртына чыгарылды. Алматинка объездойдо билесиздер. Ал жакта толук кандуу жумушка кирип, эч кандай көйгөй жок. Ал эми батыш автовокзал боюнча бул өлкөбүздүн түштүгүнө жүргөн, түштүк областтардан жүргөн жүргүнчүлөр жана Талас областында жүргөн жүргүнчүлөр боюнча бүгүнкү күндө мындай убактылуу автовокзал жумушка кирген. Бирок кээ бир жарандарыбыз ошол түшүнбөстүктөн кайра эле мурдагы эски автовокзалдын тегерегинен, Ош базарынын тегерегинен жана башка даректерден эл чакырып, жарандарыбызды чакырып ошол жерден жүргүнчүлөрдү салып кетүүгө аракети бар да. Бул мыйзамсыз бир жагынан кандайдыр бир коопсуздук маселелерин жаратып атат. Себеп Баткен областынан, Ош областынан жана башка областтардан уктабай келет. Анан бул жерде кезек күтүү максатында кайра уктабай кезек күтөт. Анан кайрадан жолго чыкканда ошол жолдо, узак жолдо ар кандай көйгөйлөр жаралып атат да. Себеп мыйзам боюнча булар наркологдун текшерүүсүнөн, техникалык абалдын текшерүүсүнөн, диспетчердик көзөмөлдөн баарынан өтүш керек. Андан кийин гана жолго чыгыш керек. Азыр кармалгандарга кандай чара колдонулат? Каралгандарга укук бузуулар кодексинин тийиштүү беренелери бар, билесиздер. Биринчиден атайын жол белгилери менен талаптарына баш ийбесе, 188-берененин 1-бөлүмүнүн негизинде чара көрүлөт. Жана автовокзалдар, автостанциялардын сырткары жерден жүргүнчүлөрдү салып, ошону менен алектенсе, 199-берененин 6-бөлүмүнүн негизинде 3000 сом айып пул салынат. Айып короосуна токтолот у нас. Айып короосуна одновременно бир эле убакта ошол калган тийиштүү документтери текшерилет. Эгерде мурдагы төлөнбөгөн 3000 сомдон ашкан айып пулдар болсо, сөзсүз түрдө айып короого токтотулат.